Урматтуу достор, жана айткандай эле суроолор аябай көп. Баарыңыздарга жетишпей аткандай болгондой сыяктанам. Видео аркылуу жоопторду беребиз дегенбиз. Ошол убадабызда туруп видео менен жооп бергенге аракет жасайын, себеп окшош суроолор аябай көп. Бүгүнкү күндө эмне менен алек болуп атасыз деп сураган достор аябай көп. Бүгүнкү күндө кече жакында эле Бишкек форумун өткөрдүк. Анда коопсуздук маселесине көбүрөөк маселе убакытты бөлдүк. Бул маалыматтык коопсуздук. Кийинки жыйын эмне жөнүндө болот дейт. Кийинки жыйын Кудай буюрса маалыматтык коопсуздук боюнча болот. Мына жаштар демилге көтөрүп атыптыр. Жаштар менен жолугушасызбы деп. Кудай буюрса биздин жаштар канаты аябай көп суроолор түшүп аткандыгына байланыштуу жаштар менен өзүнчө жолугушалы деген демилгени көтөрүп атыптыр. Мен макулдугумду бердим. Динара Асылбековадан, Эсен Эргешевден, Алия Куденова деген мына Казакстандан бери суроолор аябай көп. Манас Рыскулов, Данияр Алибеков дейт, Тынчтык Абдыкадыров өзлөрүнүн пикирлерин айтышып атат, бул жерден билдирип атат. Суроолор аябай көп. Ошондуктан мен сиздерге мындай жооп берейин. Мына Сабахат Шергазиева деген айым аябай көп суроолорду берди. Ушул көтөрүлгөн маселени кайдан тапсак болот деп мен Сабахат айымга жооп берип атам. Биринчиден ошол Facebook'та ачсаңыз, ал жерде 3 бөлүктөн турган ошол Бишкек форуму бар. Президент парламенттик шайлоого, президентти парламент шайласын, толук парламенттик башкарууга өтөлү дейт, пикириңиз дейт. Мен айттым, Азаттык сайтына кирип ыңгайсыз суроолор деген көрсөтүүнү карасаңыз, ошондо мен пикиримди толук айттым. Эмилбек Сулайманов деген мырза азыркы бийлик өздөрү эле элдин добуштарын бөлүп чөнтөгүнө салып алдыго дегендей пикир айтат. Эми мен кайра кайталанбай эле коеюн. Бул боюнча көптөгөн суроолорго жооп бердим. Шайырбек Тагаев, Кымбат Сарыбаев, Айтор, жүздөгөн биздин жаштарыбыз, досторубуз. Мени кубандырганы жаш кыздар, жигиттер, айрыкча студенттер аябай керемет суроолорду берип атат. Россиядан бир жигит суроо берип атат. Биз чет өлкөдө иштеп жүрөбүз. Бул жерде аябай көп акча төлөйбүз. Баягы Кыргызстандан эле, Өзбекстандан, Кытайдан, Түркиядан келген ишкерлерден, иштеп жүргөн кишилерден мына ушундай патент алса болбойбу дегендей кылып мен жооп бердим. Аябай сонун, туура кеңеш. Мен ал кеңешиңизди колдонобуз. Биринчи кезекте ошол депутаттардын башына келиш керек эле дедим. Биз да сунуш беребиз аны. Мына сиз өзүңүзбү же болбосо башка бирөө жооп берип атабы дейт. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Ар бир сурооңуздарга жоопту мен өзүм берип атам. Келечекте эмне менен алек болобуз дейт. Келечекте Кудай буйрса мына жаштар демилге көтөрүптүр. Жаштар менен жолугушабыз, пикирин угабыз. Ар бир областтар өздөрүнчө сунуш киргизип атат. Биздин областка келип жаштар менен жолугушпайсызбы деп. Жаштар канаты иштеп көрсүн, байланышып көрсүн. Мүмкүнчүлүк болгон болсо жолугушабыз. Жолугушуудан эч качан качкан эмеспиз. Коопсуздук дегенге аябай көп көңүл бурупсуздар. Ушул коопсуздук маселесин көтөргөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуз дегенде. Эми мен чоң бир мактоо сөздөр менен жазган жерлериңиздерди таштап өтүп кете берейин. Дагы бир суроо келип атат. Бул жерде аябай көп жардам сурагандар көп. Бул жерде Аску деген айым берип атат. Менин кызым 7 айдан баштап баспай калган, кандай көмөк бересиз? Акча деле сурабайм. Жакшы адистер болгон болсо ушул жагынан жардам берсеңиз деп Асия деген айымга биринчиден жооп бердим. Мен жараткан шифасын берсин, бирок ошондой адистер болгон болсо колумдан келген бардык көмөктү берейин, кеңешели. Биздин Бишкекте кандай адистер бар экен ушул тармакта, аны да кеңешели. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кече Кара Суу районунда, Кызыл Суу айылында чоң жер титирөө болду.
бир эмес 3-4 жолу кайра кайталам да кечинде теледен көрүп отуруп абдан зээним кейди. Мен аларды сабырдуулукка чакырам. Ошол эле учурда баягы шайлоо учурунда миллиондогон акчаларын таратып элдин ишенимине ээ болуп келдик деп азыркы жогорку кеңеште отурган депутаттарга кайрылып кетем. Бир күнүңөрдө ошол теманы талкуулап койсоңуздар, мен сиздерден катуу суранып айтам. Экинчиден, ошол 2 күндөн бери бир жылуу чатыр алып барбаган өкмөткө рахмат. Бул кандай кайдыгерлик болуу мүмкүн? Жер титирегенден кийин саналуу сааттын ичинде ошол жерде болуу керек эле. Болгондо да азыр аябай суук мезгил. Кечээ бир аялдын сүйлөп отурганын көрүп, көзүңдөн жаш төгүлбөсө дагы жүрөгүңдөн жаш төгүлөт. Кантип ошол жерге басып барбай коюп 2 күн жатып алуу деген бул менимче бул жапайычылык. Ошолорго көмөк көрсөтсөңүздөр деп кайрылгым келет. Жогорку кеңештин депутаттарынын бир жумалык айлык акысын ошол жабыр тарткандарга которсоңуздар деп сунуш киргизем. Башка дагы мамлекеттик чиновниктер, бардык кайдыгер эмес инсандар, ошол жерде 400-гө жакын үйлөр аябай каттуу жабыркаптыр. Келиңиздер, баарыбыз биргелешип көмөктөшөлү. Ошол жабыр тарткандардын баарына сабырдуулук тилейм. Эң негизгиси башыбыз аман экен. Амандык болсо бардык жамандыктардан чогуу чыгып кетебиз. Кудай ошол күндөрдү көргөндү бизге насип эткен болсун. Дагы көптөгөн суроолор бар, аларга жазуу жүзүндө да жооп берем, ооз экиде жооп бергенге даярмын. Рахмат дагы бир жолу.